Сооротуучу Кудай 30 март. Көпчүлүк адамдар өз күчүн максатка жетүү үчүн колдонбой, айланасында пайда болгон кырдаалдарга гана реакция кылууга коротушат. Бул өтө өкүнүчтүү. Талаш тартыш, уруш жана башка күнөөлөр менен алышып отуруп, адам руханий алсырап калат. Мисалы, Галиаттын согуш талаасында пайда болуусу гана Дөөттү аны менен салгылашка чакырган эмес. Дөөт керек болсо, аскерде болгон эмес. Галиаттын тирүү Кудайга тил тийгизгенин уккандан кийин гана Дөөт аны менен салгылашка чыккан. Дөөт өз ресурстарын, күчүн так максаттуу пайдаланган. Бирок Дөөттүн жашоосунда башка жагдайлар да болгон. Бир жолу ал ачуусу келип, ага жакшылык үчүн жамандык менен жооп берген Набалдын бүт үйүн жок кылам деп чыккан. Бул жерде ал жеке душман менен эсептешүү аракетин кылган. Набалдын аялы Абигейл Дөөттүн алдында жерге жыгылып, Теңир сенин кан төгүүңө, өз колуң менен өч алууңа жол бербейт. Анткени менин мырзам Теңирдин согуштарын жүргүзөт деген. Башкача айтканда, Кудайдын эркин жогору койгон адам бул акылсыз менен жарышып, өч алууң аркылуу өзүңдү кемсинткениң туура эмес деген. Албетте, Дөөттүн ачуусу адилеттүү экенин эч ким тана албайт. Эч ким Набалдын акылсыздыгын жокко чыгарбайт. Суроо башкада. Адамдардын согуштары бар жана Кудайдын согуштары бар. Жеке амбициялар бар жана Кудайдын чакыруусу бар. Өзүңүздүн күчүңүздү эмнеге жумшап жатканыңызды кылдаттык менен текшерип көрүңүз. Алар сиздин туура максаттарыңызга жетүү үчүн пайдалуубу же жөн гана кырдаалга жооппу?